Mına ошол түндүн, бүгүнкү түндүн фазилети туурасында, ушул түнү туруп ибадат кылуунун фазилети туурасында, ушул түндө аткарылган дуалардын кабыл болуусу туурасында бир канча хадистер бар. Абу Бакр ибн Араби ал-Муафири деген алым айтат, мына ушул Бараат кечесиндеги Шаабандын 15-чи түнүндөгү хадистердин бардыгы укканга арзыбаган хадистер дейт. Дайып хадистер дегени. Бирок урматтуу бир туугандар, бул сөз чектен чыгып айтылган сөз. Эгер айтылган ар бир сөзгө маани бере берсек, Азирети Абу Ханифа өмүрүндө 2 жолу кафир болгон деген дагы сөз бар. Бир адам көрө албайт, бир адам биле албайт. Демек сөздүн бардыгына маани бере бербейбиз. Бул сөз чектен чыгып кеткен сөз. Анткени бир адамдын жөн сөзүнөн көрө пайгамбар риваят кылган дайыф хадис ал бизге жакшыраак болуп эсептелет. Экинчи башка бир маселе, урматтуу бир туугандар. Билесиңер, имам Мухаммад бин Исмаил ал-Бухари, имам Бухари номер 1-чи алым хадис дүйнөсүндө. Ошол адам эң сахих хадистер топтоп китеп жазып, Ал-Жамиу ас-Сахих деп китеп койду бизге. Дайыф хадис жок ичинде. Эгерде бир адам касам ичсе, эгерде Бухаринин ичинде дайыф хадис бар болсо, аялы талак болсун деп талак түшпөй турган китеп. Ошол адам ошончалык өзүнүн авторитети менен, ошончалык өзүнүн кадыр баркы менен, ошончалык өзүнүн күчтүүлүгү менен ал Ал-Адаб ал-Муфрат деген китеп жазды. Бул Рияз Салихин сыяктуу жеке адамга керек болгон күнүмдүк дуалар, тиричилик адеттер туурасындагы китеп, ичинде бир канча дайыф хадистер бар. Я Аллах. Эгерде жалаң сахих хадистен турган китеп жазса, имам Бухари жаза алат, жазып дагы койду. Бирок дайыф хадистерди киргизип койду. Шейх Албани келип хадистерди ирге-өргөп, сахихин бияка, дайыфин бияка койду, бул кылган туура эмес болуп калды. Анткени бул китеп халал, харам, арам, адал жөнүндө эмес, балким фадаил жөнүндө эле. Адамдарды ибадатка таргип берүү жөнүндө эле. Адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарып, адамдардын ортосундагы үлпатчылык, бир туугандыкты чыңдоо максатында эле. Адамдын жеке тартибин көтөрүп, адамдын иманын күчөйтүү туурасындагы китеп болгон себептен дайыф хадистерди киргизди. Бул имам Бухаринин бизге берген далили эле. Эгерде хадис арам, адал туурасында же акыйда туурасында болсо, анда сахих болгондо гана кабыл кылабыз, бекем кармайбыз. Эгерде маселе жеңилирээк болуп, таргип болуп, адамдар динге үгүттөө, адамдар ибадатка үгүттөө жөнүндө, же таргип болуп, адамдарды тотуудун коркутуу, жаман иштерден качыруу тура турган болсо, анда дайыф хадистер мауду, ложный болбой турган болсо, анда амал кылса боло берет деген айткысы келди дейт. Имам Ахмад бин Хамбал, имам ахли сүнна деген аты бар адам айтат, биз хадис акыйда бабында же хадис харам менен халал бабында болсо, шаддадна фи, бекем кармандык, текшердик дейт. Эгерде хадис таргиб боло турган болсо, анда тасахална фи, жеңилирээк карадык дейт. Мына ушул эреженин негизинде бул жерде бир канча дайыф хадистер бар. Дайыф болгондугуна карабастан амал кылган болсо жарайт, урматтуу бир туугандар дегенди бизге канкуулап айтып атат. Биринчи хадис. Ахража ибн Мажа фи сунанихи ан Али ибн Аби Талиб алейхиссаламу анин набийи саллаллаху алейхи ва саллам кала: "Иза кана лейлату нисф Шаъбана факуму лейлаха ва суму нахараха. فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر." Hazreti İbn Maja özünün Sunan kitabında rivayet kılganday, Hazreti Ali ibn Abi Talib aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deydi. Emnen aytты? Egerde Barat tünü olsa, Şaban'ın 15'inin tünü olsa, faqumu laylaha, oşol tündü turgula deydi. Hani tünde uktap kalmasdan bırıldap, ibadat menen ötkörgülö deydi. Qumu laylaha ve sumu naharaha, anın kündüzün orozosunu karmağı, ertenki orozosunu karmağı deydi. فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس
Antkeni oşol tünü Kudayдын ырайымы биздин дүнүйөнүн асманына түшөт дейт. Кудайым өзү айтат бизге, күнөөсүн кечирүүнү талап кылып сурагандар барбы? İstiğfar aytkanдар барбы? Анын күнөөсүн кечирейин дейт. Ала мин мустарзикин. Ырызкы талап кылгандар, байын, пулум көп болуп кетсин, бала чакам көп болуп кетсин, айтор ырыскым келен болсун дегендер барбы? Анын ырыскысын берейин. Bir baleye giripler болгондор барбы? Ошол баледен кутултайын. Ушундайлар барбы? Ушундайлар, тигиндейлер, мындайлар барбы деп кимдин кандай аруу максат, арзу тилеги, арманы жүрөгүндөгү даты кайнап аткан өзүнүн камы боло турган болсо, ошонун бардыгын аткарам. Ушундайлар барбы деп Кудай Таала өзү айтат дейт. Таң атканга чейин. Ва хакеза равах Абдурраззак ва гайруху. İmam Abdurrazzak özünün Musannaf kitabında andan başka alimler dağı uşul hadisleri rivayet kılıştı. İbn-i Mace rivayet kıldı, Kutubu Sittan içinden. Anan İmam Bukhari'nin mastarlarının biri olgun İmam Abdurrazzak özünün Musannaf'ında rivayet kıldı. Ustazınız Doktor Muhammed Said Bukhari hazır oşta jürüt, Makkalı. Oşonun kitabı var. İmam Bukhari'nin kitabındaki hadislerden bulakları degen. Kebir adamlar oylayıp İmam Bukhari her bir hadis öz uğup yazdı. Yok. İmam Bukhari ustazlarının kitaplarından da algan. İmam Bukhari'nin kitap boyunca ustazlarının biri İmam Abdurrazzak'ın Musannaf kitabı şunday var. Cana andan başkalardan rivayet kılgan hadis değil. Ve fi senadihi Abu Bakr ibn Abdullah bin Abi Sabura metrukun. Yani uşul aytılığına hadisin senatında silsile çıncırçasında İbn-i Mace'ga İmam Abdurrazzak'ın Musannaf'ın yazılıngan jerge çeyin Peygamberin ortasındaki silsile adamların janagıday bir çıncırçasında Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abu Sabura degen adam var deydi. Bunun darajası matruk. Matruk degen emne taştalıngan degen söz. Taştalıngan degen sözü başka bir dalil kelmeyince ağa mani berilip turgan adam degen söz. Bunun sözün tuğralı örbesin taştap koyup turgan adam der. Uşunday dayif rivayetlengan bir adam bolgon sebepten bunun hadis dayif. Al emes. Ve kâle Ahmedu kâne yedavul hadîse ve yukazzibu. Ve yakzibu. İmam Ahmed dedi bu adam tolku anda matruk dedi. Balkim bul hadislerdi jasagan adam ile deydi. Cana jalgan söylеген adam ile deydi. Demek İbn-i Mace'da Abdurrazzak Musannaf'ında kitaptagi oşul hadisin sanatında muna oşul adam bolgon sebepten hadis daif deb bilinip atat deydi. İmam Ahmed anı adamdı munda jalgançı da bassa elem başkaları andan tömönürök bunu matruk deb aytıp atat. Bu birinci hadis. Biroq hadistin Abdurrazzak'ın Musannafı menen İbn-i Mace'nin sünanında kelip atkanın özü qaysi bir dengelde bizge ümitin dileğin gösterdi.